теле көрүүчүлөр, СТВда касиеттүү кадыр түнгү арналган түз эфири уланууда. Адаттагыдай эле мынакей биздин студияга кадырлуу коноктор сиздерди жалпы Кыргызстандын момун мусулмандарын ушул ыйык түнү менен куттуктоо үчүн тынбай келип турган учуру азыр дагы биздин студияга келген кадырлуу биздин инсандарыбыз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Булар Кыргызстандагы Альянс мебель ишканасынын өкүлдөрү. Бул мырзалар дайыма бир нече жылдардан бери ушу биздин кадыр түнгө келип жалпы сиздерди ушул түнүңүздөр менен, ушу ыйык күнүңүздөр менен дайыма куттуктоолорун айтып келет. Анда утсап берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Айдар Талантбеков, Эдуард Молдоболотов, Алмазбек Улайбек, урматтуу коноктор, студияга салып келиптирсиздер. Кадыр түнүңүздөр менен орозуңуздар кабыл болсун. Рахмат. Кандай тозуп атасыздар кадыр түндө? Жакшы. Мечиттен чыктык, мечиттен чыгып түп-түз бияка келдик. Эдуард Бека. Кадыр түн боюнча бул 12 айдын султаны орозо айттын ичинде камтылган. Бул орозо кадыр түн болсо, акыркы 10 күндүктө Алла Таала өзү камтып берген да. Эми официально бул биздин аалымдар ошол 26-тан 27-сине чыгарган күнү болду. Бул күн аябай өзгөчө түн болуп эсептелинет. Бул убакта биздин пешенебизде жазылган нерсени болот, болбойт деген нерселерди биз ушул ибадат менен өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан биз ушул кыйынчылык убакта, ушул пандемия убагында башка дагы биздин көйгөйлөрүбүз бар. Ушул нерселерге жалпы кыргыз элибиз мүмкүн болушунча жапа тырмак дуа кылышыбыз керек да. Өзүбүздүн кийинки турмушубузду оңдой турган күнгө Кудай Таалам бизге шанс берген. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, баса белгилеп өтөйүн. Мына өзүңүздөр байкагандай эле бул адамдар бүгүнкү биздин кадырлуу конокторубуз бир гана ишкерлик менен алектенбестен, мынакей ислам динин башкача айтканда кадыр түндүн кандай тосуш керек, кандай багытта олтурушубуз керек жакшы билгендерин мынакей тактап, тастыктап аткан учуру ушул жерден дагы суроо жаралат. Мынакей Кыргызстандагы белгилүү ишканалардын бирисиздер. Эмеректерди, үй эмеректерин жасап келесиздер. Ошо менен бир катарда эле сиздер мусулманчылыктын эң белгилүү, маанилүү нерселерин тактап айтканда, ушу буюмдарды калкка, жарандарга пайызсыз андан тышкары баягы эч кандай баягы документтерди талап кылбай эле берип келесиздер. Анын себеби эмнеде? Динде негизи эле кредит деп коет го. Банк аркылуу беренге болбойт. Мындайча айтканда харам болот да. Харам болгондуктан биз үстөк пайызсыз, күрөөсүз тек гана паспорт гана көчүрмөсүн алып калабыз да, болду. Диндин негизи менен беребиз да. Ошо жол менен. Кыргызстандын ар кандай жараны келип сиздерден эмелектерди алууга толук шарттар бар. Болот. Кайсы жерлерге кайрылат? Эмне жасайсыздар? Сиздердин ишкана кандай буюмдар жасайсыздар? Биз ошо Альянс эмеректер фабрикасы ошо 18 жылдан бери Кыргызстанда өз ишин алып келет. Жана эмеректин баардык түрүн жасайбыз. Стол стулдан баштап, жумшак эмерек, жана ошондой эле ашкана эмеректери, уктоочу бөлмөгө эмеректер, эмерек мен деген баарын жасайбыз иншалла. Анан ошо биздин ошо жамааттагылар айтып кеткендей эле, бул мусулман журтуганыңа өзүң каалаган нерсени кааламайынча өзүң толук момун мусулман болбойт экенсиң да. Биз да ушу биздин кыргыз элибиз, мусулман калк жакшы сапаттуу эмеректерди эс алса, отурса, жакшы сапаттуу эмеректерде мындай тамак жесе деген жакшы ниет бар да. Ошондуктан ушу дагы бир себеби ушу жанакындай үстөк пайызсыз берип атпайбыз, жеңилдетүүлөр менен берген себеби ошо өзүбүздүн мусулман калкка биз да ошону каалайбыз да. Жакшы. Мынакей негизи эле ушул өзүңүздөр айтып өткөндөй эле сөзүңүздөрдөн 12 айдын султаны болгон бул улуу Рамазан айында ар бир мусулман колунан келген жардамдын мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, же болбосо жардамга муктаж адамдарга көрсөтүп келет да. Сиздердин ишкана бул тарапта иштерди алып барып атасыздарбы? Кандай көмөктөрдү көрсөтүп атасыздар? Бул соопчулук иш боюнча өзү негизи сооптуу ишти оң колуң менен бергенде сол колуң көрбөй турган нерсе да. Бул
эң жооптуу иштердин бири. Эгер башка нерсе, башка бирөөгө бир пиар кылып көргөзсөк, сооптун азыраак болуш себеби бар да. Ошон үчүн биздин дагы руководство дагы, биздин башчыбыз Калан Такышевич дагы көптөгөн айтып коюш керек, бирок көптөгөн сооптуу иштерди кылып жүрөт. Ороз айы болбосо дагы, иши ошо ороз айы убагында дагы өзүнүн тынбай бардык учету менен, эсеп кысабы менен эсептетип, зекеттерин болуш мүмкүн болушунча эсептеп ошо ороз айында берет да. Анан аябай көпчүлүк учурда бул биздин ошол пайызсыз күрөшүз берген дагы биз башыбызды оорутпай эле банк аркылуу берип сатып коюп отура берсек болмок. Ушул пайыздын айынан биз ушулга элибизге жеңилдик болсун, пайызы жок болсун, адал болсун деп ушул анан мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып айткым келет. Бул мамлекеттик өндүрүм өзүбүздүкү. Анан өзүбүз дагы ошол мүмкүн болушунча качество жагынан, башка жагынан болобу, элдин талабына ылайык, келген кардардын чөнтөгүнө ылайык кылып, мүмкүн болушунча аракет кылып келе атабыз да. Рахмат, бул жерге СМС билдирүү келиптир сиздерге. Урматтуу коноктор, эмеректер жөнүндө айтып атасыздар. Адресиңиздер каякта, кантип алсак болот, эмне документация, паспорт эле керекпи деген суроону бериптир. Жооп берип болсуздарбы? Бул жерде аябай көптөгөн филиалдарыбыз бар. Биринчи ошол жогору жакта ошол адреси кай жакта болсо ошол жака биз жөнөтөбүз. Аябай ыңгайлуу адрестер. Аю Грантта бар, Кула Атабада бар, Ош базарда бар. Иши кылып Бишкектин 14 филиал бар. 14 сумдуку 5-этаж кайбер боюнча, ошояка келем боюнча сумга 5-этажга айрылса болот. Дагы жазылыптыр. Урматтуу мусулмандар, бүгүнкү кадыр түнүңүздөр менен чын ниеттен куттуктаймын. Конокторго суроо берейин дегем. Айтсаңыз, айтып коюңуздарчы. Булар Бишкекти эле айтып атышат, аймактарда жокпу эмне дейт? Аймактарда бар, аймактарда Баткенден башка бардык аймактарыбызда бар. Ошо Альянс деп интернет аркылуу байланышса болот, аймактарда дагы бар. Ишканаңыздардын тарыхы өтө эле чоң экен да, өзүңүздөр айтып өттүңүздөр. Биз негизи эле баягы ислам дининин принциптерин бузбаганга аракет кылып, адал эмгек менен иштеп келебиз деп, өзүңүздөр кандай бир нерсе калабы деген суроо жаралат да. Биз өзүбүздөгү деген, биз өзүбүзгө деген кызыкчылык жагынан айтып атасызбы? Материалдык, албетте. Бул жерде себеби бул суроону берип атканымдын себебин дагы төркүн түшүндүрө кетейин. Таң калып атсаңыздар керек. Көптөгөн эле сиздерге окшогон ишканалар бар. Сиздерден да ири ишканалар бар. Алар сиздер айткандай эле, мисалы, насыяны очойтуп беришет, же болбосо сиздер айтып аткандай эле банктар аркылуу документтерин, келишимдерди түзүшөт. Эмне үчүн алар ошентип иштешет дагы, сиздер мынакей адал иштеп атыптырсыздар, чөнтөгүңүздөргө бирдемке пайда калабы деген суроо жаралат да баягы карапайым элде. Туура, 18 жылдан бери келебиз, жана өркүндөп атабыз, өсүп атабыз. Кудайга шүгүр, жакшы. Бул менен бир нерсени кыстара кетсек болот. Биздики рассрочка, орусча варианты. Рассрочка алса дагы, нактылай бага алса да, экөө тең бир бага. Азыр мындай суроо туулушу мүмкүн. Рассрочка болсо булар банксыз болсо сразу эле рассрочкасынын үстүнө пайызын кошуп койдубу деген. Жок, нактылай алса да ошо баа, рассрочка алса дагы ошо баа. Ошо мынакей бул жерден сиз айткан суроого урматтуу телекөрүүчү 0770-078 менен бүткөн абонент бүгүн кадыр түнүңүздөрдү чын ниеттен куттуктайм. Мебель рассрочкага алса болобу деп бериптирсиздер. Бул суроого Айдар мырза жооп берди. Демек, рассрочкага сиз үй эмеректерин алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен. Жооп берилди. Себеби рассрочкага алабы, кандай алабы, ошол эле багылат экен. Бардык түр. Ашкан эмерек болсун, жатакан эмерек болсун, жумшак эмерек болсун, бардык түр эмереги бар. Жана ушу менен да бир нерсе айта кетсек болот. Азыр бизде жаңылануу болуп атат. Турциядан түрк усталарды алып келип, мындайча айтканда турецкий качестводагы нерсени буякта дагы өзүбүз кыргыздарга да үйрөтүп, өзүбүз дагы чыгарганга аракет кылып атабыз. Түрк усталарын алып келип Турциядан. Демек, эмеректер заманбап башкача багытка өзгөрүлгөн экен. Албетте жаңылануу. Бул кайсыл эмеректердин түрлөрү? Бул биринчиден стол эң биринчиден кетет, андан кийин ашкана эмереги кетет, жатакана эмереги кетет. Эң көбүнчөсү стол. Дагы бир суроо жаралат, мынакей балким дейли экен турмушта баары болот да, сиздерден кредитке ошол үй эмерегин алган адам убагында төлөй албай калды дейлик.
күтөсүздөрбү, кандайдыр бир ал жаранга мүмкүнчүлүк бересиздерби баягы акчасын убагында төлөбөй калса да? Андай жагдайлар кездешет. Кече былтыр ковидтен улам көп кардарларыбыз убактысы менен төлөй албай бирок келип түшүндүрүп берет, күтөбүз. Күткөн кардарларыбыз болду. Ковид учурунда эле. Андан кийинчи мына бүгүнкү мезгилде деле ошондой убакыт адамдар кездешип калса кандай кыласыздар? Канча убакытка чейин күтөсүздөр? Ал ошондой клиенттер биздин ошол руководство менен сүйлөшүп, алар бухгалтериябыз карап, шартына жараша ошол мындай человеческий фактор бар да, ошого жараша биз түшүнүү менен мамиле кылып, аларды күтүп 0607 менен аяктаган абонент суроо бериптир. Эгерде биз эмеректерди алып калсак, бирок ушул эле суроону улай экен да. Эмеректерди алып калсак, эмне үчүн анда канча эмеректерди алып калсак канча суммага чейин берет экенсиздер, анан канча акчасын төлөшүм керек дейт. Жакшы суроо берилди. 50% алдын ала төлөм болот. Мисалы 100 миңге мебель ала турган болсо 50 миң жарым миң төлөйт, жарым миң болсо 2 айдан 6 айга чейин акчасын бөлүп беребиз. Канча акчага чейин бере беребиз. Сумма чексиз. Урматтуу 078 менен бүткөн абонент, сиздин сурооңузга кайрадан эле жооп алдык. Биз мебель алсак канчасын алдын ала беришибиз керек, түшүндүңүздөрбү деп ойлойм. 50%-ын төлөйт экенсиздер, андан кийин уланат экен. Бизде телекөрүүчү байланыста бар экен, улсат берсеңиздер кабыл алып коелук. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угат атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы, угат атабыз. Саламатсыңар. Угат атабыз, саламатсызбы. Биринчиден СТО телеканалы сиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Ошол бүгүнкү мына Рамазан айы аяктап калды. Бүгүн мусулмандардын эң ыйык күнүнүн бири Кадыр түнү экен. Баарыбызды Кадыр түн сиздер менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Чоң рахмат. Анан ошол жерде отурган 3 момун мусулман агаларыбызга мен ичине ийгилик каалап кетем. Рахмат. Айланып жакшы ачтыңар да. Мен негизи сиздерди жакшы билем, жакшы баалайм. Анткени өзүңүздөр айткандай, элге көптөгөн көмөктөр көргөзүп атасыздар. Эл билбейт. Азыркы жаныңызда байка айтып кетпеди баягы. Оң колум менен берген, сол колум көргөсүн дегенде туура айтып атасыз. Негизи берген нерсени милдет кылбаш керек да, мен оюмчачы. Анан менин бир суроом бар да ушу мырзаларгачы. Ошол сиздер мебелди канча гарантия бере аласыңар, канча суммада карапайым элге кандай жардам бере аласыңар деген суроо туулуп атат да, ошо жооп берип койсоңор рахмат сиздерге. Чоң рахмат, сиздин да орозоңуз кабыл болсун. Кадыр түнүңүз менен суроого жооп берип коесуздарбы? Бул эмеректердин качествосу боюнча, бардык сапаты боюнча бардык катмардагы биздин жарандарга ылайыктуу баада эмеректерибиз бар. Сапаты жагынан 1 жыл гарантия берилет, кепилдик берилет. Ошол 1 жылдын ичинде эми андай-мындай кемчилик болуп калса, биз өзүбүз бардыгын 100% орундатып беребиз. Алмаштырып беребиз, же болбосо алмаштырып беребиз, же болбосо оңдоп беребиз. Андай нерсе аз кездешет, бирок биз мүмкүн болушунча биздин ошол Альянс мебель деп атыбызды чыгарып аткандан кийин эң биринчи акчасына эмес, биз сапатына көңүл буруп атабыз азыркы учурда. Анан дизайнга жараша. Ушул жерге кыстарып айтып кете турган нерсе, биздин дизайнерде көп чоң акчага бааланып аткан дизайнерлер бар да, мисалы. Ошол дизайндын жумушун биз өзүбүз бекер жасап беребиз. Эгер бизден эмеректи ала турган болсо, өзүбүздүн адистерибиз бар, көп жыл эмгектенген, стажы көп. Ошол байкелерибиз барып, үйүндөгү кандай килем коюлат, килемибиз да бар, бытовой техникадагы холодильник, үй эмеректери дагы сатылат. Ошолордон бери биз аларга жардам беребиз. Табитине ылайык. Рахмат. Бул жерде дагы суроолор түшүп атат. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалап атыптыр. Андан тышкары негизи эле баягы дин багытында дагы кандай иш-аракеттерди жүргүзөсүздөр деген суроо бериптир. Баягы жооп берип койсоңуздар. Биздин бул ушул дин боюнча мен өзүмдүн башыман өткөнүн айтып берейин. Мен ошол дин боюнча, дин жаатындагы иштесем, ошолдой жамаат болсо деп эңсеп жүргөн мен жумушумду таптым да. Кудай таалам ошол ниетке жараша берилди. Биз ошол 5 мал намазыбызга, жума намазга, ишыл кандайдыр бир ушул диний ритуалдар боло турган нерсе бардык нерсеге уруксат берилген. Намазыбызды как положено окуйбуз, жумага барабыз, магазинди жаап эле барып келебиз да. Ошондой эле биздин өзүбүздүн жамааттын ичинде
айына бир жолу тамагыбыз бар. Ошол дин сухбат кылабыз. Ар дайым сухбат кылабыз. Анткени бул нерсе биздин руханиятыбызга, тамакты курсагыбызды тамак менен тойгузсак, жан дүйнөбүздү руханият менен биздин ошол фирманын ичинде ошо сухбатыбыз бар. Кошумчаларыңыздар барбы? Жок, кошулабыз. Сиздерге эркин микрофон берейин. Көрүп аткан жалпы ушул биздин телекөрүүчүлөргө ыйык кадыр түндө кандай каалоо тилектериңиз бар? Телекөрүүчүлөр Бирибизден айтып өтсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө, улуу күндө жакшы дуалар менен бир жыл бою күтүп келген кадыр кечеси бул күндө жакшы дуалар менен өткөзөлү деген, баардык Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, токчулук болсун, ар кандай жамандыктардан Аллахым өзү корусун, жакшы күндөрдөн болсун. Урматтуу кыргыз элим, ушул кадыр түндө баардыгыбыздын дуаларыбыз кабыл болсун. Жакшы ниеттерибиз кабыл болсун. Бул ушул түн биздин ниеттерибиз кандай болсо, ошол жака пешенебизге жазылган тагдырыбызды өзгөртө турган шансыбыз бар. Бирибизди сыйлайлы, бирибизди урматтайлы, ушундай кыйынчыл убакта бирибизге поддержка берели. Ушундай биз азыркы убакта ушундай биздин ичибизге сиңип калган нерсе бар. Ушул мебель боюнча айтып кетсем да, ушул башка жактын эмерегин алабыз, сырттан келген эмеректи алабыз деп баарыбыз ушундай нерсеге келип калганбыз да, бирок ошол эле сырттан келген эмеректи бизде деген азыр станоктор, усталар бүт жаңыланган. Ошол эле станоктор менен биз ошолордон кем кылбаган станоктор эмеректерди жасап беребиз да. Ошон үчүн биз мамлекеттик өндүрүштү бирибиз поддержка кылалы. Ошондо биз өнүгөбүз. Кыргыз элим өнүксүн, өссүн, бирибизди артка тартпайлы, колубуздан келбесе дагы жан дүйнөбүз менен, сөзүбүз менен бирибизге садака кылалы Кудайым буйруса. Баарыбыздардын дуаларыбыз кабыл болсун. Амин. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди ушул ыйык кадыр түн менен куттуктамакчыбыз. Жана ошондой эле баардык дуаларыңыздар кабыл болсун. Ушул түнү ниеттерибизге жараша амалга жараша акыбалда отпой, ошо жакшы ниет коюп, көп дуа кылып, бул түнү айтат бир жолу ошо субханалла деп Аллага мактоолорду айтсак 83 жыл ошо толук ибадат кылганга тет экен да. Ошондуктан бул түнү уктап калбастан бизге дагы шанс берилип атат, ошону толук колдонуп калалы. Рахмат, убактыңыздарды бөлүп бизге келип ошо касиеттүү кадыр түндө телекөрүүчүлөргө жалпы каалоо тилекти айтуу менен өзүңүздөрдүн ишканадагы ушул мусулманчылык, ислам дининдеги багытындагы иштерди аткарып атканыңыздар жөнүндө маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Орозоңуздар кабыл болсун. Чоң рахмат урматтуу көрмөкчү. Алдыда сиздерди дагы көптөгөн кызыктуу биздин маанилүү маектерди жана актуалдуу бүгүнкү кадыр түн боюнча маалыматтарды берүүчү адис жана ошондой эле кызыктуу конокторубуз бар. Биз менен чогуу болуңуздар. Кадыр түнүбүз улана бермекчи.